Yüzyıllar vazifeler, Kuday Taala şu bağrımızdan şu kılıp жатқан қызматыңыздағы кылып жатқан ишиңердин баары Кудай өзү кабыл кылсын. Биздин ушу Кыргызстан мусулмандардын дин башкармасынын атынан, Кыргызстан мусулман азирети муфтинин атынан баарыңызга саламын жеткирмекчимин. Ошол себептен Кудай Таала ушундай бир максат менен ушу жакшы имандарыбызга бир жакшы түшүнүктөр кылса, Кудай Таала бизди ушу келечекте бир жакшы оңолууга, жакшы бир эмеге адамдарды таштасак деген максат менен ушу Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши менен муфтият биргеликте атайын ушундай бир токтомдор иштеп чыгып, бүгүнкү күндө ушу алдыга кадам таштоо максатында ушундай иш-чараларды уюштуруп атабыз. Бул иш-чаралар баардык Кыргызстан боюнча, баардык областтарда, баардык райондорго чейин Кудай береке болсо ушу айылга чейин баардык ушул түшүнүк иштерди жүргүзөт Кудай буюрса. Биздин максатыбыз ушу Кудай Таала бизге берген ушу мамлекетибизди, жерибизди, ушу жашап аткан жерибизди сактап, ушу мамлекеттүүлүктү сактап, ушу Кудай Таала берген мүмкүнчүлүктөр ушу жакшы Кудайдын алдында татыктуу баруу максатында ушундай иш-чараларды өткөрүп атабыз. Ар кимиңиздер мисалы өзүңүздүн үйүңүздөрдө мындай көчөдө жүргөндө, базарда жүргөндө каалагандай дин нерсеңиздер болот. Бирок имам катары бир расмий жерге барып жаназа окуй турган болсоңуз, же расмий бир жерге барып мечитке имам боло турган болсоңуз, же хутба окуй турган болсоңуз, же диндин аты менен бир телевиденияга чыгып сүйлөй турган болсоңуз, ошол жердеги көргөн адам бул муфтияттын кызматкери экен, бул деген казыяттын кызматкери экен, бул имам экен деп адамдар тааный турган ушундай деңгээлде чыгарсак деген ниет болуп атат. Ошол нерсени баарыңыздар даяр турсаңыздар, Кудай буюрса бул нерсени биз жакын аралыкта иштеп чыгып, баардык казыяттарга тапшырма беребиз. Казылар, хатиптер бүт баардык тапшырма берип, Кудай буюрса ошол үлгүлөрдү көбөйтүп, ошол нерселерди кылсак болот. Себеби деген азыр интернет талаасы аябай жайылып кеткенден кийин интернетте ар ким сүйлөй берет экен. Ал туура сөз сүйлөп атабы, кайсы маскаптагы, кандай диндеги туура нерсени айтабы, туура нерсени айтып атабы, чыгып алып эле мен дин жөнүндө Кудай Таала мындай айткан, шариятта мындай, хадисте мындай деп айткан деп эле телевизордо сүйлөгөндөр көбөйүп кетти. Анын ичинде бул көргөн адамдар бул дин кызматкериби же мындай эле карапайым адамбы деген баягы башаламандык жаралып калбаш үчүн ушундай максатта өтүп жатабыз.